Мощный локациядан 5 бөлмөлүү үй, жанында очокканасы, отунканасы, склад бөлмөсү менен шашылыш түрдө сатууга чыкты. Жеринин аянты таза 4 соток, бардык документтери так таза колдо туугандар. Коммуникациянын дагы бардыгы центральный, газ, канализация, суу, свет бардыгы бар. Так дарегин айта турган болсок, Бишкек шаары, Свердлов району, Кузнечный проезд 8-чи даректе издеп келсеңиздер, дал ушул сатыла турган үйгө келесиздер. Бул дарекке келүү үчүн сиздер күнбатыш тарабынан Жусуп Абдрахманов көчөсү менен Күнүнкеев көчөсүнүн кесилишине кирип келсеңиздер болот. Өйдө тарабы Жибек жолу проспектисинен Ибраимова көчөсү менен түшүп келсеңиздер дагы болот туугандар. Локациясы түшүнүктүү болду окшойт. Бул жагынан сум, гум, площадь бардыгына жакын. Бул жерде сон дагы жакын жайгашкан, Алга футболный аянтчасы, центральный мечит, кыскасын айтканда өтө сонун локацияда туугандар. Бул жагынан Аламидин базарга түшсөңүздөр дагы болот, Дордой базарына дагы түп-түз түшүп кеткен ыңгайлуу, күнбатыш тарапка Ош базарга барганы дагы ыңгайлуу экен туугандар. Көрдүңүздөр, баасын $180,000 кеми бар деди. Эгерде кимге кызык болсо, экрандагы номерлерге түз эле байланышсаңыздар болот туугандар. Көрдүңүздөр, көчө тарабына ушундай дарбаза калиткалары орнотулган, бийик болуп тосулган туугандар. Жүрүңүздөр. Бир катар ичине кирип көрсөтөйүн эми. Киргенде эле, мынакей. Көрдүңүздөр, евро бурчатка төшөлгөн. Үстү темир профилдери ширелип навес болгон туугандар. Бул жагында ошол очокканасы, склад бөлмөсү, отунканасы, анан бул жак жагында болсо бош орундугу бар. Бул жагына дагы газондорду эгип туруп, арчаларды отургузуп койсоңуздар дагы болот. Үйүнүн артынан бул жак жан тарабынан болсо туугандар 1 метрден ашыгыраак бош орундуктары бар. Көрдүңүздөр, жакшы жери туугандар, айлана четинде 5-6 мектеп жакын жайгашкан. Анан жанагы частный садиктер дагы жакын туугандар. Келиңиздер. Бул жак жагы болсо, мынакей, склад бөлмөсү кел. Инструменттериңиздерди, анан майда чүйдө буюмдарды ушул тарапка коюп койсоңуздар болот. Андан бери бул жак жагы очокканасы. Мынакей, көрдүңүздөрбү? Өтө сонун очоктору бардыгы жасалып, ушундай сырты дагы кафель болгон. Анан бул жак жагы болсо, мынакей, кладовка экен. Бардык ушундай эмелери, текчелери бардыгы жасалыптыр. Кыскасын айтканда, жашоо шарты толук бар. Келип эле кирип жашасаңыздар болот. Бул жак жагы болсо, мынакей эми көмүркана, отункана катары колдонот экен. Көрдүңүздөр, Бул жак жагында сырткы ажатканасы дагы жайгашкан. Ушундай сонун. Бул жерде көрдүңүздөр, 2 алма бактарагы турат, гүлдөрдү отургузулган. Бул жерге дагы газон эгип койсоңуздар дагы болот. Эми үйгө кирели туугандар, жүрүңүздөр. Үйдүн сырты жылууланган, көрдүңүздөр. Декор менен кооздолуптур. Кире бериш жайына ушундай темир бурон эшиги коюлган. Бул жер пут чечме жайы, бул жагында гардеробный вешалкалары бар, күзгүсү турат, гардеробный шкафы. Бул жагында болсо жалпысынан 3 бөлмө чоң. Бул жак жагында болсо дагы бар. Келиңиздер. Бул жагынан баштап көрсөтөйүн. Ашкана бөлмөсү, Г формасында жайгашкан ашкана эмеректери, бул жагында раковинасы дагы бар. Андан бери бул жак жагы туугандар топка экен да. Көмүр менен каласаңыздар, электр энергиясы менен каласаңыздар, газ менен жылытсаңыздар болот. Газ учетчугу дагы ошол тарапта орнотулган. Андан бери келсеңиздер, бул жак жагы жуунуучу бөлмөсү, душ кабинкасы, раковина көзгүсү, унитазы бардыгы коюлган туугандар. Кир жууган машинкасы Аристондорунан бери бардыгы даяр. Келип эле кирип жашасаңыздар болот. Бул жак жагы спальный бөлмөсү. 2 кишилик жумшак эмеректери, көзгө жагымдуу болгон обойлор бардыгы жармаштырылган. Бул жагында ошол кийим салган шкафтары, күнчыгыш тарабынан 2 ушундай чоң терезеси коюлган туугандар. Терезелердин бардык сыртынан темир решеткалар менен курчалган. Үйдүн жылытуу системасы отопление менен. Келиңиздер, эми бул тарабын көрсөтөйүн. Бул жагына ушундай заманбап баягы под заказ усталарга жасатылган бурон эшиги бар. Сырты ушундай жыгач менен кооздогон. Андан бери келсеңиздер, бул жер коридор. Бул жагында кирме чыкма болгон 2 бөлмө, бул жагында дагы 1 бөлмө, бул жагы чоң зал. Бул жерге 2 канаттуу эшик коюптур. Киргенде эле бул жагы коноктосо турган бөлмө. Күнбатыш тарабынан 2 терезеси коюлган, жылытуу чугун батарейкалары отургузулган. Бул жагында идиш аякты тизип койгону шифонери дагы бар экен, 2 жараштуу люстрасы дагы бар. Көрдүңүздөр, үйдүн негизинен аурасы сонун экен да. Кирсең эле үй өзүнө тартат. Бул жагы дагы бир спальный бөлмөсү. Көрдүңүздөрбү? 2 кишилик жумшак эмеректери турат. Бул жак жагынан терезеси коюлган, 2 тарабында кийим салган шкафтары дагы бар. Ушул бөлмөдө теплый пол дагы бар экен туугандар. Бул жак тарабы, мынакей, кирме чыкпа болгон 2 бөлмө. Көрдүңүздөр, жылытуу батарейкалары орнотулган, полдору бардыгы ламинаттан. Анан бул жак жагы болсо дагы бир бөлмө. Мынакей. Кенен экен туугандар. Көрдүңүздөрбү? Күнчыгыш тарабынан 2 терезе коюлган, жумшак эмеректери дагы турат. Бул жагында шкафтары дагы турат. Ушулар бардыгы сиздерге калтырылат.
Бұл жерге бір телевизорды орнатып, ушул жерде эс алып отурсаңыздар дагы болот экен да. Көрдүңүздөр, жалпысынан ушул 4 сотық жер аянтында жайгашкан. Баасын $180,000 кеми бар деди. Өтө сонун. Коммуникациянын бардыгы, центральный газ, канализация, суу, свет бардыгы бар тугандар. Анан айланасында 5-6 мектепке, 5-6 садикке жакын жайгашкан, жөө эле барсаңыздар болот. Бул жерден сумга чейин жөө шашпай басып барсаңыздар 10 мүнөттө жетет экенсиздер. Эгерде пробка жок болсо, машина менен бир 2 мүнөт, 3 мүнөттө эле жетсеңиздер болот экен тугандар. Кыскасын айтканда, локациясы өтө сонун экен. Баасын $180,000 кеми бар деди. Эгерде ушул жер кимге кызык болсо, ээси номерин экранга калтырып койдук, түз эле чалып байланышсаңыздар болот. Ушундай сонун локациядан үй издеген дос туган тааныштар болсо, анан WhatsApp группаларга ушул видеону бөлүшүп коюңуздар. Ассаламу алейкум.